Assalamu alaikum. Tatlı Baraqcha kanalıma hoş geldingizler. Sizlerge duxovkasız skоворodkada ötө qarapayым azıqlardan jasalgan жана аябай даамдуу торттун рецебин сунуштаймын. Видеого лайк жана комментарий калтырууну унутпаңыздар. Эгер мага каттала элек болсоңуз катталып, коңгурочону басып алууну дагы унутпаңыздар. Биздин торт өтө tez dayar болот, андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алгач un, какао разрыхлительдерди электен өткөрүп, анын үстүнө сахарды кошуп, венчиктин жардамында аралаштырып алабыз. Анын үстүнө жумуртка, растительный масло жана сүтүбүздү куюп аралаштырабыз. Мен миксер колдондум. Эгер миксериңиз жок болсо, колдо венчик менен дагы аралаштырып алууңузга болот. Сода менен уксуздун аралашмасын жана кайнаган сууну кошуп, дагы да бир аралаштырып алабыз. Биздин массабыз даяр болду. Эми муну кызган сковородкада эки жагын бети жабык абалда жакшылап бышырып алабыз. Менде бардыгы болуп 7 корж чыкты. Биздин коржиктерибиз даяр болуп калды. Эми ичине кремин даярдайбыз. Бөлмө температурасында турган сливочный маслобузду миксер же болбосо венчик жардамында жакшылап аралаштырып алабыз. Анын үстүнө 30% каймагыбызды жана сгущенканы кошуп, дагы да аралаштырып алабыз. Мен загуститель сметана колдондум. Эгер жок болсо, колдонбой эле койсоңуздар дагы болот. Кремибиз дагы даяр болуп калды. Эми коржиктин четтерине жакшылап тегиздеп кесип алабыз. Эми корж крем кылып сборка жасап алабыз. Крем сиңүү үчүн холодильникке 1 саатка коюп турабыз. Четтеринен ашкан коржиктин калдыктарын майдалап, чекелерине жагып, бетини өзүңүздүн каалооңузга жараша кооздоп алууңузга болот. Биздин өтө жумшак
жана өтө тез даяр болуучу тортубуз дагы даяр болуп калды. Баарыңыздарга аш болсун. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгер жасаган болсоңуздар, комментарийге жаза кетиңиздер. Бул мен үчүн өтө маанилүү.